Бүгүнкү күндө коомчулукта дават деген нерсе бир башкача маани алып келип калды. Ал деген анткени даватчылардын артынан дагы бир кара пиарлар жүрүп, алар үйлөргө кирип туура эмес үгүттөрдү кылып атышат деген мааниде. Ушуну бир мындай бир жакшы жолго салып муфтий тараптан, же болбосо ар бир айыл өкмөткө, жерлерге барып, кадимкидей эле заманбап жыйын өткөрүп, ошол жерден элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө болобу? Албетте болот. Бул сөздөрдө бар. Мисалы үчүн ошол үйлөрдү кыдырып чакырып аткан даватчылар дагы ошол чоң аалымдардын, молдокелердин сабактарына баргыла. Алар ошол үйгө барганда бир нерсе түшүндүрүп айтышпайт, болгону келиңиздер, мечитте сабак болот, баян болот деп ошого чакырышат да. Анткени даваттын тартиби боюнча барган учурда аларга бир нерсе түшүндүрүүгө тыюу салынат. Алар түшүндүрүп айтышпайт, анткени даватта жүргөндөрдүн илими бар болуп калышы мүмкүн, жок болуп калышы мүмкүн. Келсеңиздер шамдан куптанга чейин же мына убакыттарда мына ушундай таалим болот, баян болот, ошого катышып өтүп кетиңиздер деп, булар тагыраагы чакыруучулар деп айтсак туура болот да. Ал эми мечиттер атайын адистешкен, диплому бар, ошол жерде сынактан өткөн атайын молдокелердин сабактарына келип катышышат. Ошондуктан мындай даватчылардын иши менен молдолордун ишин эки бөлүп караган бул мындай бир аз түшүнбөстүк мамиле. Бардыгы бир бүтүндүк. Туура сөздөрдө жанагыдай бир адамдар жашаган жеринен ошого мындай бир таасирленет да. Америкада жашап келген адамдар америкалык мындай бир жашоонун тартибин жакшы көрсө, ошол Арабстанга барып келгендер арабтардыкын жакшы көрүп калгандай эле Пакистан, Индияга барып даваттын жолуна түшүп, ошондон бактысын тапкандар, ошол элдин маданиятын дагы бизге көтөрүп келип жаткандагысы жок эмес. Эми буга биздин Кыргызстандын бардыгы эле аралашып атабыз, анткени бардыгыбыз ошо башка элдин маданиятын алып келип бизге таңуулагысы келип аткандар көп да. Ошондуктан аны мындай бир маданияттардын айкалуучусу катары гана кабылдаш керек, анткени кыргыз эли гени күчтүү эл болгондон бардык эле нерсени кабыл кыла бербейт. Ирге бирге олтуруп ошонун бизге өтө турганын, жарай турганын кабыл алып атат. Мисалы үчүн даватчылардын кийимдеринен билсек болот да. Башында бардык эле бөлөк улуттун кийимдерин кийип жүрсө, азыр бир беткейлекке, бир бүтүндүккө жакындап калдык. Демек, бул мындай бир эволюциялык жол менен мындай бир өзүнүн жемишин берип атат деп айтсак туура болот.